7 каналдын берүүлөрүн кабар маалымат программасынын жыйынтыктоочу чыгарылышы улантат. Студияда мен Айжамал Олжобай кызы, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Түркияда бир жумалык каза күтүү жарыяланды. Боордош элге Кыргызстан да жардам колун сунду. Базаркоргондо эл айыл өкмөт башчысынын ишмердүүлүгүнө нааразы. Азыркы башчы чын эле аймактагы жерлерди туугандары менен бирге ээлеп алганбы? Сак болуңуз, күч түзүмдөрүнүн атын жамынып, акча алган шылуундар көбөйдү. Бүгүн 7 февралда эл артисти 2 даражадагы Манас орденинин ээси, автордук кинонун негиздөөчүлөрүнүн бири, кинорежиссер, сценарист Геннадий Базаров акыркы сапарга узатылды. Коштошуу зыйнатына маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов, мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, жогорку кеңештин депутаттары, маданият анын ичинен кино тармагынын өкүлдөрү, Геннадий Базаровдун жакындары жана күйөрмандары катышты. Алар Геннадий Садырович өрнөктүү өмүрүн улуттук кино индустриясынын өдүгүшүнө арнап, кыргыз маданиятына ак ниет кызмат кылганын белгилешип, инсандык бейнесин, чыгармачылык жолун эскеришти. Андан соң Базаровдун сөөгү Бишкектеги аларча көрүстөнүнө коюлду. Кыргыз киносунун корифеи Геннадий Базаров 6 февраль күнү таңгамал 81 жашында дүйнө салган. Режиссердун буга чейин ооруп жүргөнү айтылды. Базаров кыргыз кереметин жаратуучулардын бири, кыргыз кино өнөрүнүн корифеи, Саманчынын жолу баштаган шедевр чыгармалардын режиссеру. Ал өмүрүнүн 65 жылдан ашуун мезгилин кино тармагына арнаган. Бүгүн кыргыз маданияты, кыргыз кинематографиясы өтө чоң оор жоготууга учурап турат. Чын эле оорду тогуз жоготуу себеби деген мындай залкар режиссердун кайталанышы күмөн эле болуп турат, чын элечи. Мен де студент кезинде бир эпизодуна тартылып калгам, бул Ханыбек деген фильмде тартып атыптыр, ошондой эпизодуна тартылып калдым эле. Бул кишинин ишиндеги бир өзгөчөлүгү бир башкача эле да. Ар бир нерсени көрө билүүсү, туя билүүсү, сезе билүүсү. Анан кийин ошол нерсеге бир башкача өң түс бере алгандыгында. 25-26 жашында Саманчынын жолун тартыш деген кандай гана күчтүү, кандай гана эр адам болуш керек да. Анан ошондон баштап ушул акыркы күндөрүнө чейин кино менен гана жашады да бул киши. Мен жолуккан сайын айтып калчумун, Геннадий Садырович, сиз эмгегиңиз менен, сиз кинолоруңуз менен кыргыз элине аябай көп нерсе жасап кеттиңиз. Сиз эми эс алып эле биздин арабызда эле жүрүңүз. Орусча айтканда, ваше присутствие только нужно деп айтсам, мындай да күлүп койчу да. Мына ушул кишиден айрылып отурабыз. Аябай өкүнүчтүү. Бирок Геннадий Садырович эч качан эсибизден кетпейт. Биз кааласак да кетпейт. Анткени ушунчалык эмгектери артында калды. Эч качан кыргыз эли аны унутпайт. Түркияда бир жумалык каза күтүү күнү жарыяланды. Жер титирөөнүн курмандыктары улам өсүп жатат. Дүйнөнүн назары азыр бул аймактагы апаатка бурулуп, четинен жардам колун суна баштады. Урандылардын арасында жардам күтүп жаткан жарандар да бар. Кыргызстандан жардам көрсөтүү тобу да Түркияга жөнөтүлдү. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган бир жумалык каза күтүү жарыялады. Соңку маалыматтарга караганда, өлкөдө зилзаладан курман болгондордун саны 3000ге чамалады. Дагы 16000ге чукул киши жаракат алды. Урандыларды тазалоо, куткаруу иштери улантылып жатат жана каза болгондордун саны улам көбөйүүдө. Кыргызстанда суук кабар тараган алгачкы мүнөттөрдөн тарта тилектештигин билдирип, колунан келишинче мамлекеттик жардам көрсөтө баштады. Бишкектен куткаруу иштерине катышууга 60тан ашык адамдан турган куткаруучу топ жөнөп кетти. Жардам берүү үчүн учууга даярданып жатышат. Требую жесткой дисциплины на месте. В зоне как часы должны работать команда.
коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча нускамаларды өттүк, тапшырманы бердик. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин куткаруучулардын тобу самолетко отуруп кетип жатат Түркия мамлекетине. Куткаруучулардын тобунда тажрыйбалуу врачтар, фельдшерлер, психологдор, ошондой эле урандынын астында издөө иштерин жүргүзүү үчүн атайын үйрөтүлгөн иттер кетип баратат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түркиядагы жер титирөөдө курман болгондор арасында кыргызстандыктар жок экендигин билдирди. Түркиядагы элчи Руслан Казакбаевдин маалымдашынча, зилзала болгон аймакта 200дөй кыргыз жараны бар. Учурда алар менен байланышып, жардам берүүгө аракеттер көрүлүп жатат. Элчинин айтымында айрым аймактарда жашагандар менен байланышуу кыйын болууда. Кырсыкка кабылган боордошторго кыргыз бийлигинин ыкчам аракетин колдоого алган кыргызстандыктар арбын экени интернетте байкалып жатат. Бул жөн эле дипломатия эмес, бул нагыз боордоштук, бир туугандык жана адамгерчилик. Атүгүл Бишкектеги Түркиянын элчилигине келип көңүл айтып жаткандар да болууда. Расмий Анкаранын билдиришинче 3000дей имарат турак жай кыйрады. Урандыларды тазалоо, аман калгандарды куткаруу иштери уланууда. Жана мындан улам курман болгондордун саны көбөйүшү ыктымал. Түркия менен Сирия чектешкен аймакта 6 февралда таңга жуук күчү 7,8 балга жеткен зилзала болгон. Түш ой аймакта күчү 7,5 балга жеткен жер титирөө кайталанган. Түркия сейсмологиялык жактан активдүү аймактардын катарына кирет. Акыркы жолу катталган эң чоң зилзала 2011-жылдын 23 октябрында Ван аймагында болгон. Анын күчү 7,2 балга жеткен. Бул кырсыкта 644 киши набут болуп, 2000ге жакыны оор жарат алган, 110 миңдей турак жай кыйраган. Эми башка жаңылыктардан Баткен облустук сотунун катчысы кармалды. Бул туурасында УКМКдан билдиришти. Маалыматта айтылгандай, 300 миң сом акчаны кайтарып берип жаткан жеринен Баткен облустук сотунун катчысы кармалган. Кылмышка шектүү акчаны алып, соттордо оң чечим чыгарууга көмөк көрсөтүүгө убада берген деп айтылат маалыматта. Учурда тиешелүү иликтөө иштери жүрүп жатат. Башкы прокурор менен соттордун атын жамнып, $7800 алган адамдар кармалганын башкы прокуратурадан билдирди. Жарандын арызынын негизинде текшерүү жүргүзүлүп, натыйжада 2 жаран кармалган. Алар жогорку сотто каралып бүткөн жер маселеси боюнча жаңы ачылган жагдайларды кайра кароодо көмөк көрсөтүп берүү үчүн жабырлануучулардан $7600 алышкан. Шектүүлөр маселе башкы прокуратуранын жетекчилиги менен сүйлөшүлдү деп адамдардын ишеничине кирген. Аталган факты боюнча башкы прокуратура тарабынан алдамчылык менен кылмыш иши козголгон. Тергөө учурунда шектүүлөргө карата сот 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Ошол тапта тергөө иштери жүрүп жатат. Башкы прокуратура билгендерди прокуратура органдарынын жетекчилеринин атын жамнып иштеген адамдар тууралуу кабарлап коюуга чакырат. Опузалап акча каражатын талап кылган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. УКМК тарабынан $14,500 AQSh өлчөмүндө акча каражатын талап кылгандыгы аныкталып, Досоновдун Женго уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү кармалышты. Такталгандай кармалгандар күч көрсөтүп, зомбулук кылабыз деп коркутуу жолу менен $14,500 AQSh өлчөмүндө акча каражатын Ош облусунун тургунуна милдеттендиришкен. Бул факты боюнча башкы тергөө башкармалыгы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 208-беренеси опузалап талап кылуу боюнча кылмыш иши козголгон. Азыркы учурда кармалгандарга Ош шаардык сотунун чечими менен УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыктын тергөө камак жайына камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы тандалган. УКМК өз компетенциясынын чегинде уюшкан кылмыштуу топторго жана шериктештерине каршы аракеттенүүнү улантууда. Атайын кызмат жарандарды уюшкан кылмыштуу топтор тарабынан мыйзам бузуулар болсо, бардык фактылары боюнча кайрылууга жана билдирүүгө чакырат.
Базар Коргондо Сейдикум айыл өкмөт башчысынын ишмердүүлүгүн прокуратура текшерүүдө. Ага айыл тургундарынын жана райондук комиссиянын арызы себеп болду. Бүгүн аталган аймактын жашоочулары айыл өкмөттүн ишмердүүлүгүнө нааразы болуп кайрадан чогулушту. Нааразы топ арыз доосун алгач прокуратуранын алдында, кийин аймактын Хажирабад айылында улантышты. Алар азыркы башчы аймактагы жерлерди туугандары менен бирге ээлеп алып, жер тилке берүүдө теңсиздик болбой жатканын айтышат. Бул жааттагы көйгөйлөрү менен тургундар 7 каналга кайрылышкан. Базар Коргон райондук прокуратуранын алдына чогулгандар Сейдикум айыл аймагынын жашоочулары. Алар аталган айыл өкмөт башчысынын ишмердүүлүгүнө нааразы болуп, кайрадан чогулушту. Мындагылар азыркы айыл өкмөт башчысы жерлерди туугандары менен бирге ээлеп алганы, жер тилке берүүдө теңсиздик болуп жатканы сыяктуу маселелерди көтөрүштү. Нааразы топтун катарындагы Султанбек Жусупбеков айыл өкмөт башчысы 30 сотук үлүш жерин жер тилке кылып сатып жибергенин айтууда. 30 сотук, ошон сотуктан бөлүп берди. Чек кылып мага деле берди, бирок мен өзүм акчамды алдым. 100 000 сом акча бердим. Өзүңүздүн жериңизге 100 000 сом бердиңиз, чек алыштым. Чек алыштым, 100 000 сом акча бердим. Азыр эми үлүшчөр бер деп неме кылып атасыз, Ооба, үлүшчөр бер деп. 2 жылдан бери азыр ошо эге албай атабыз. Ошо жери өзү жок. Алар деле сатып алган акчасын, эми мындай айтканда байларды, эми акчасы барлар алды, акчасы жоктор калды. Мындагылар жер тилке алууда да туура эмес көрүнүштөр болуп жатканын айтышат. Көп жылдардан бери чек алууга кезекте тургандар унутта калып, айыл өкмөт өзүнө караштууларды алдыңкы сапка койгону сөз болууда. Ар тараптан чогулган бул сыяктуу доо арыздар боюнча мындагылар прокуратура органдарына да даттанышкан. Мындан сырткары райондон түзүлгөн комиссияда айыл өкмөттүн үстүнөн текшерүү жүргүзгөн. Негизги маселе айыл өкмөттү баягы жер участоктор берүү боюнча айыл өкмөт сразу жаңы шайланып келип эле баягы тизмеде катарда турган тизмени жокко чыгарып, өзү башынан баягындай тизме түзүп, биринчи жер берүү үчүн өзүнүн айлана чөйрөсүнө жакындарын типсон тизмесин өйдөгө жогору жылдырып, анан башка айылдагылардыкыны тизмесин ылдыйга жылдыртып койгон, анан эски мурунку айыл өкмөттөр берген токтомду өзүнүн мыйзамсыз эле же прокуратуранын катышуусу жок, же соттун катышуусу жок токтомду жокко чыгарып атат да, эски токтомдордучу. Мыйзамсыз. Райондон түзүлгөн комиссия айыл өкмөттүн үстүнөн жалпысынан ар багыттуу 8 иш боюнча текшеришкен. Алардын арасында тургундар айткандай мыйзам бузуучулуктары да бар экени аныкталган. Бул жагдайларга юридикалык баа берүүсүн айтып, 8 иш боюнча райондук администрация прокуратурага кайрылган. Ал эми райондун прокурору жазылган арыздар боюнча учурда текшерүү иштери жүрүп жатканын белгиледи. Ал жерде мыйзам бузуулар бар. Буга юридикалык баа берүү үчүн Базар Коргон райондук прокуратурасына жиберилген. Азыркы учурда прокуратуранын кароосунда турат. Арыздар келип түшүп атат. Четинен уже мыйзам чегинде көрсөткөн убакыттарда чечилип атат, карап атат. Азыркы күнү азыркы администрациядан келген общий коллективный арыз бар. Ошонун негизинде караштырып атабыз. Ага чейин берилген мына Жусуп мырза деле канча кайрылып атат. Ар бир арыз боюнча жообун берип атабыз. Чогулгандар нааразычылыгын Сейдикум айыл аймагына караган Хажирабад айылында улантышты. Жергиликтүү тургун Искендер Өсөров 16 жылдан бери таштуу аймакты өздөштүрүп бак тиккен. Айыл өкмөт менен 5 жыл сайын келишим жаңылап декабрь айында аяктаган. Айтымында эми дээрлик 20 жылдык мээнети күйөө алдында турат. Анткени айыл өкмөттөн кайрадан келишим түзүлбөй турганы, эми жер аукцион аркылуу берилери айтылыптыр. Аукционго коям deyapti да. Aksiyon koygandan keyin biz olamay qolishimiz mumkin da. Endi shuncha mehnat qilib, o'zini tanishlariga endi bo'laylarga berish mumkin da endi. Men aksiyonga qo'shilib endi yutishim qiyin da. Endi 100 mingga chiqarib yuborsa men ololmayman da. Бул айтылган пикирлерди Сейдикум айыл өкмөтүнүн башчысы негизсиз дейт. Жер алууда туугандары аралашпаганын айтып, эл үчүн иштөөгө келгенин кошумчалайт. Бул жагдайга прокуратура толук юридикалык баа берет деген пикирде. Үлүш жерлерди эми чек кылып берген эмес бизден, болбойт да. Үлүш жердин негеси бар да. Жакын эмес, алыс дагы тууганын бир чек алган жок да. Бул чектин кезектүүлүгү жок экен. Мен айыл өкмөткө алып келгенде кезектүүлүк жок экен. Кезектүүлүк түздүк башынанча. Башынан түзүлдү, ошол мезгилде арыз жазды, кезектүүлүк менен гана берилет биздечи. Анан мен туугандарым жазып алайын, мен жер алып алайын деген оюм жок. Мен ушу айыл өкмөткө иштеп берейин деп келдим. Арыздары менен эле тааныштыр да копиясын деле берген жок. Анан эми азыр мен угуп атам, район комиссия чыгарып, прокуратурага бериптир жыйынтыгынчы. Эми көрөбүз кайсы мыйзам экен. Кабарыңыз жок, Жок, мага берилген жок. Качан текшерип кеттилер өзү?
Жақында эле текшерди. 15 күн текшериште отуруп ушул жерде межведомственный комиссиячы ар бир неме. Кошумчалай кетсек, Майрамбек Абдурасулов Сейдиком айыл өкмөтүн дээрлик 2 жылдан бери башкарып келет. Аталган аймакта 22 миңдей калк бар. Дотациядагы айыл аймактын бюджети 19 миллион сомдон ашык. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Базаркоргон району. Жалал-Абад шаарынын мэри Эрнисбек Ормоковдун тапшырмасы менен мэрдин орун басары Элдос Таев тийиштүү мекемелер менен биргеликте шаардын көркүн бускан жана жолго, тротуарга мыйзамсыз чыгып алган соода күркөлөрүн, көрнөк жарнактарды алдырып жатат. Аналкагында бүгүн Байзаков көчөсүндөгү бир нече соода күркөлөр алынып салынды. Алдыда иретке келтирүү жумуштары дагы улантылат. Бүгүнкү күндө шаарыбыздын мындай көркүн бузган, ошондой эле мыйзамсыз соода сатык кылып туруп алышкан, ошондой эле мыйзамсыз көрнөк жарнактарды тазалоо жумуштары жүрүп жатат. Буйруса мына жаз алды менен эле келип, кар кеткени менен биз бул жумуштарды баштадык. Бүгүнкү күндө биз иш пландары түздүк. Кайсы күнү кайсы көчөнү тазалайбыз, кийинки күнү кайсы көчөлөрдү тазалайбыз. Шаардын буйруса бардык көчөлөрү. Даже ушундай немелерди да жасайбыз. Шаарыбыздын кичинекей ички көчөлөрүнөн бери ушундай жумуштарды быйылкы жылы жасайбыз деген чоң пландарыбыз бар. Бүгүн Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясынын бүтүрүүчүлөрүнүн ассоциациясы билим берүүнүн сапатын жогорулатуу Кыргызстандын өнүгүүсүнүн негизи аталышындагы тегерек стол өткөрдү. Иш-чаранын максаты билим берүү системасынын учурдагы абалы, адистерди даярдоо, билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, кадр саясатынын ыраттуулугун камсыздоо жана эмгек рыногуна басым жасоо маселесин талкуулоо. Негизги маселе мамлекеттик башкаруу жана жеке сектор үчүн жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо болууда. Тегерек столдун максаты бул мамлекеттик жана муниципалдык кызматка адистерди даярдоо, кайра даярдоо, окутуу жактарын карап, ошо кандай көйгөйлөр бар экен. Себеби биз мамлекеттик кызматта көп иштеп кеттик, эми жөнөкөй сөз менен айтканда, кийинки балдар тажрыйбасы кандай болот, ошону мисалы даярдап, күчтөндүрүп, ошо атайын даярдап мамлекеттик кызматка алып келсек деген ойда. Себеби мамлекеттик кызматкерлер башкача ой жүгүртүү менен иштеш керек да, булардын өзгөчөлүктөрү бар да, буга берилиш керек толугу менен. Анан ошонун алкагында биз бүгүнкү тегерек столду уюштуруп, ошо атайын ал Азимович ошо ачып берет, бүгүнкү иш-чараны ачып берип, анын алкагында ошо биздин ассоциациянын балдары маалыматты айтып берет. Ошо студенттерибиз дагы катышып атат. Бул илимий жагында алышып, изилдөө жүргүзүштү, сурамжылоо кылып, ошо мамлекеттик кызматтагылар менен, мамлекеттик мекеме, ошо мектептегилер менен сурамжылоо кылып, кандай көйгөйлөр бар. Мисалы, окууну бүткөндө жумушка барганда кандай кыйынчылыктар болду? Кандай ыкмаларды үйрөнүш керек экен? Кайсы билимди алыш керек экен деп. Өлкө боюнча англис тили сабагынын 1 айлыгы жарыяланды. Аналкагында билим берүү мекемелеринде англис тилине багытталган түрдүү иш-чараларды, конкурстарды, көргөзмөлөрдү, конференцияларды өткөрүү пландалууда. Мындан тышкары англис тилинин дүйнөдөгү орду тууралуу ачык сабактар өткөрүлөт. Максаты өспүрүмдөрдү чет тилин үйрөнүүгө кызыктыруу, эркин сүйлөөгө шыктандыруу. Open your copybooks and write down these new words. Okay? Is it clear for you? Мында отурган студенттердин баары англис тили сабагынан берилген тапшырмаларды аткаруу аракетинде. Өз эне тили менен кошо чет тилдерин билүү замандын талабы. Мындан улам өлкөдө англис тилинин 1 айлыгы жарыяланып, билим берүү жайларында келечек ээлери болгон өспүрүмдөргө дүйнө тилдерине болгон кызыгуусун арттыруу максатында окутуучулар ачык сааттарды, конференцияларды өтүшүүдө. Азыр технологиянын заманы, азыр бизде бүт жабдыктар бар, студенттерибизге жаңы методдор менен сөз окутабыз, окутуунун интерактивдүү методдору деген жаңы методдорубуз бар, ошолорго мурдагыдай эле баягы көчүрүп жазгыла, окуула, которгула дегенде азыр бизде жок. Сөзсүз оюндарды, ошол сабакка байланышкан методдор сөз колдонобуз. Биринчи биз мындай биздин жалпак тил менен айтканда биз мындай эле эме берип коебуз да, жем таштап коебуз дегендейчи, анан студенттер өзүнүн ушул кабылуусуна жараша маалыматты өзү топтоп алат да. Андан кийин биз анан доскага жанагындай методдорду колдонуп, билгим келет, билүүнү каалайм деген биздин эмелерибиз бар. Ошого карап студенттер ошо барып жазышат. Канчалык процент ошол берилген тема боюнча студент билет, билгиси келген маалыматты да ошол жерге жазат да.
мен англис тилин жакшы эркин сүйлөп чет мамлекетке барып иштесем, Кыргызстандын бир атын чыгарган инсан болсом деген ниет менен келгем. Биз азыр практика учурларында көбүнчө мектептерге чыгабыз, мектепте мугалим болуп калыш оюма келчү эмес. Азыр практикага чыккандан бери менин ойлорум да өзгөрдү, мектепте иштөө да бул эң сонун нерсе экендигин түшүндүм. Статистикалык маалыматтарга караганда акыркы жылдары чет тилине кызыккан өспүрүмдөрдүн катары калыңдаган. Мындан Билим берүү министрлиги быйыл окуу жайларда англис тилинин 1 айлыгын жарыялады. Бул жөрөлгө окуучулардын чет тилдерин үйрөнүүгө шыктандырып, эркин баарлашууга үндөйт. Англис тилинен 1 айлык жарыяланды. Бунун негизги максаты эле балдарды англис тилине сүйлөөгө кызыктыруу жана ошондой эле билим сапатын жогорулатуу максатында болууда. Кантип кызыктырасыздар, кандай? Эми бул 1 айлыкта деген ушул окуучуларга ар кандай иш-чаралар өтө көп уюштурулат. Бул иш-чаралар бир гана билим берүү министрлигинен эмес, райондук билим берүү башкармалары гана эмес, бул ар кандай эл аралык уюмдар, элчилик, ошол англис тилинде сүйлөгөн, англис тилин билген волонтерлор ошолор менен бирдикте ар кандай иш-чаралар өткөрүлөт. 1 айлык жарыяланган иш-чарада англис тили мугалимдеринин билимин жогорулатуу да каралган. Учурда өлкө боюнча 7010 англис тили мугалими болсо, республика боюнча бул сабактан 67 мугалим жетишсиз. Ал эми Жалал Абад облусунда 8 англис тили мугалими жетишсиз. 7 февралдан 7 мартка чейин республика боюнча бардык мектептерде англис тилинин жумалыгы өткөрүлүп атат. Бул максаты ошол баягы көрүп атпайбызбы, дүйнөлүк байланыш тил катары англис тили менен орус тил кетип атат. Англис тили бул эл аралык баарлашуу тили деген темада класстык сааттар өтүлөт. Аңгемелер өтүлөт. Ошондон сырткары эле илимий практикалык конференциялар өткөрүлөт, жолугушуулар өткөрүлөт деп. Ошону менен бирге ушул областагы англис тилден алдыңкы тажрыйба берген мугалимдер менен жолугушуу өткөрүлөт. Мындагы уюштурулган жөрөлгөнүн негизги максаты окуучулардын англис тилине кызыгуусун арттыруу. Ал бүгүндөн тарта башталып 7 мартка чейин уланат. Бул долбоор аркылуу февралдан тарта өлкөдөгү 880 мугалимдин англис тили боюнча билимин жогорулатуу пландалууда. Нуриза Хамракулова, 7 канал, Жалал Абад. Бүгүнкү берүүбүз дал ушундай маалыматтардан топтолду. Ушул жана башка кабарларды кенен каналдын расмий сайтынан жана социалдык баракчаларыбыздан да окуп тааныша аласыздар. Көңүл бурганыңыздарга ыраазычылык, аман туруңуздар.